Адам кантип жаралат, кантип жарата алат? Чочутпай айтып берейин сиздерге. Адам Кудайдын ордун аткарып калат. Адам жаратуучу болот. Дин жоюлат. Бул илим эмнеге алып барат десе, пайгамбардын динин жоёт. Мына азыркы химия, реакция, физика, математика. Азыркы ушу теңирчилик, кыргызчылык, шаманчылык илимибиз. Алар суранып отура берет, а сен жаратып, жасап, дүйнөнү тегеретип салдың. Соттоп, тескеп салдың аларды. Батыштын өнүккөн техника, медицина илими жоюлат. Анткени ал эчтекеге жарабай, медицина эчтеке таппай, энерги өткөрүп адам айыгып калып атса, жоюлуп кетти да. Чыгыштын пендечилиги жоюлат. Мына могу пендечилик жашоо өзү жоюлат. Тарых окшоп калат. Илгери бай кедей болуптур, анан байкуш кедейлер куурап жүрчү экен. Ушу бир тоголок нанга жетсе ыраазы болчу экен дегенге окшоп калат да. Жоюлат. Ошончо керемет иштейт, баягы сыйкыр иштейт дегендей ошондой реакция жүрөт. Ал үчүн эмне кылыш керек? Арбайлардын касиети кызматы кандай? Бул теманы өткөнбүз, бирок кичине тактап коеюн. Жан асманга учуп, дене дос өлгөндөн кийин рух арбай бийик аң сезимге ээ болот. Пендечилик жашоо рухтар үчүн өтө мажуру аң сезимге ээ болгондуктан жан дүйнөлөрүн өстүрүү үчүн инсандарды ар дайым түштөн, көрүнүштөн Теңирдин улуу илимине чакырып атат. Мына ата жолунда дагы илим ал деп чыгат экен. Рухтардын жердеги, арбайлардын жердеги туугандары эски жолдо болсо, ошо пендече, илимче, бир эскиче болсо, кырсыктырат. Кудай берген, Теңир берген бактан, ырыскыдан, ден соолугунан, жолунан кармайт. Арбайлар рухтар ааламдык сыйкыр күчтөр. Адам эмнеге өткөн атат? Иняндан чыгып адам этап, арбай этеп, периште инопланетаны этап, анан керек болсо Теңир этапка өткөн атат. Өт деп атат жаңы доордо. Сенин жаның кайдан келди? Ааламдан келди. Арбай эле. Сен тирүү арбайсың. Демек сен Кудай берген бактан, ден соолугунан, ырыскыдан, жолунан кармаганга сенин акың бар. Милдеттүүсүң. Эски жолдо болсо, өспөсө, улуулукка өтпөсө адамзат, улутуна караба, жынысына караба, ага тууганына караба теске. Мейли оор бассын, мейли булут бассын, мейли куюн бассын, мейли вирус бассын, мейли аң сезими түшсүн, анан өсүп чыгат, изденет. Башка жолдун баарын жаптык. Пендечиликтен азыр эч ким жарып кетпейт. Аял эркек жашоодон эч ким жарып кетпейт. Жөн эле энергия коротуп атат. Адам